Республикада вируска каршы дары-дармектин жана тест системанын саны жетиштүү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Республика боюнча 9 лаборатория иштеп жатат. Зарыл болгон бардык тест системалардын болушу лабораториялардын толук кубаттуулукта иштөөсүнө жана бардык тоңдурулган биоматериалдар боюнча кыска мөөнөттүн ичинде жыйынтыктарды алууга мүмкүндүк берет. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өлкө аймактарын тест системалар, дары-дармектер, жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу боюнча туруктуу иш жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле ыкчам бригадалардын иши үчүн жакшы шарттарды түзүү, анын ичинде уулуна жана ысык тамак менен камсыз кылуу зарылдыгына, мүмкүн болгон шартта мындай бригадалардын санын көбөйтүүгө көңүл буруу керектигин айтты. Өткөн аптада өлкөдө түзүлгөн оор кырдаалдан чыгуу боюнча кыска мөөнөттүү антикризистик план кабыл алынды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Маалыматка ылайык, анда төмөнкүдө бир катар негизги маселелер кабыл алынган. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, бизнес үчүн шарттарды жеңилдетүү, салык чогултууларын жылдыруу, социалдык маселелер жана коммуналдык кызматтар. Мындан улам 2020-жылдын октябрына чейин отчетторду тапшыруу жылдырылды деп кошумчалады Асрандиев. Кыргызстандын өкмөтү башка өнүккөн өлкөлөрдө эле салык төлөмдөрүнөн толугу менен бошотуп же кайтарымсыз негизде насыялоо бере албайт. Бул тууралуу брифингде вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Биздин бюджет мындай мүмкүнчүлүк түзүп бере албайт жана учурдагы кырдаалды так түшүнүү керек. Анткени биз республикалык бюджеттен каржыланган жарандарыбыз алдындагы милдеттерибизди аткарышыбыз зарыл. Бул пенсияларды, жөлөк пулдарды жана айлык акыларды төлөө деп билдирди Асрандиев. 7 апрелге карата борбор калаа Бишкекте коронавирус аныкталган адамдардын саны 25. Бул тууралуу шаар мэри Азиз Суракматов билдирди. Анын айтымында бир таксист бул илдетке чалдыкканын билбей жүрө берип аялына, кыз-күйөөсүнө, 2 уулуна жана 1 небересине жуктурган. Дагы бир адам үй бүлөсүнүн 4 мүчөсүнө жуктурулган. Мэр билдиргендей жалпысынан бүгүнкү күндө борбор калаада 1756 адам обсервацияда же үй карантинде отурат. Инкубациялык мезгил өткөн соң 14 күндөн кийин анализи таза чыкса, алар медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнөн чыгарылат. Буга чейин 1359 адам көзөмөлдө болуп чыгарылды. 7 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу 228 адамдан табылды. Алардын 4-өө каза болду, 23-ü айыгып чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков Абу-Дабинин мураскор ханзадасы Бириккен Араб Эмираттарынын куралдуу күчтөрүнүн жогорку башкы командачысынын орун басары Мухаммед бин Заед аль-Нахаян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы чаралар талкууланды. Президент Жээнбеков түзүлгөн кырдаал жана экономикалык кесепеттер биргелешкен аракеттерди талап кылып жатканын белгиледи. Абу-Дабинин мураскор ханзадасы Мухаммед бин Заед аль-Нахаян кыргыз тарапка аталган илдет менен күрөшүүдө колдоо көрсөтө тургандыгын билдирди. Мындан сырткары ал Эмират тараптан Кыргызстандын экологиялык таза айыл чарба азык-түлүктөрүн импорттоого кызыктар экенин айтты. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн элдик апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу апрель окуяларында курман болгон баатырларды эскерди. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Мамлекет башчысы Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде 2010-жылдагы элдик апрель революциясынын баатырларын эскерүү мемориалына гүл койду. Куран окутулду. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков апрель революциясынын хроникасы тууралуу санариптик сүрөт жана видео материалдар, маалыматтар жана элдик апрель революциясынын баатырларынын портреттери сакталып турган Таазим тарыхый мемориалдык музейин көрүп чыкты. Эскерүү китебине апрель окуясынын мааниси тууралуу пикирин калтырды. Ошондой эле саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган мемориалга жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө жана 1916-жылдагы каргашалуу окуяда каза болгондордун элесине арналган мемориалга гүл койду. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, экс-президент Розо Тумбаева, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов катышты. Президент Жээнбеков Атабейт мемориалдык комплексинен кийин борбордук Алатой аянтындагы 2002-жылдын Аксы окуясында жана 2010-жылдын апрель революциясында эл эркиндиги үчүн курман болгондорго арналган эстелик монументине гүл койду.